Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды мен Мирзат Муканов айтып берем. С-Line коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиев камакта калтырылды. Ал Бишкек шаардык сотунун чечими менен 24 майга чейин номер 1 тергөө абагына киргизилди. Бүгүн ак өргөлүү болом деп акчага алданып калдым деген С-Line турак жай кооперативинин мүчөлөрү митингке чыгышкан эле. Бишкек шаардык сотунун имаратынын жанына чогулгандар компаниянын жетекчиси Бакыт Алиев камакта калтырылып, алган акчаларды кайтарып беришин талап кылышкан. Эске сала кетсек, С-Line коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиевке карата ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 16 мартта Ошто жүргөн жеринен камакка алынган. Арата 24 адам арыз жазган. Алар 218 000 сомдой бергенине карабастан турак жайдан жок, же берген акчасынан жок калышканын айтышкан. Тергөө аныктап чыккандай, С-Line коммерциялык эмес турак жай кооперативине мүчө болгондордун саны 100дөн ашкан. Аларга келтирилген чыгым 40 миллион сомдон ашканы маалымдалган. 20 мартта соттун чечими менен Бакыт Алиев камактан чыгарылган. Ошондо миллион сом төлөгөнбүз. Результат боюнча ошол 4 ай өткөндөн кийин октябрда үй алмакпын. Октябрда келдик. Октябрда келсек, Бакыт Алиевич айтты, ичине кое туруңуздар деди. Ошо ойдон жок. Офисте канча жолу жаттык. Бир жак келип алыбызды сурап койгон жок. Ошо ревизия чыгарып, ошол ревизиянын итогунда 85 миллион 185 кишиге 85 миллион карыз болуп чыкты. Ошо үй болуп калсын деп сүйүнүп, ушага кошконбуз, эми сүйүнүчүбүз кайра күйүнүчкө айланып атат. Азыр же үйдөн жокпуз, же акчадан жокпуз, жүрөбүз ушинтип. Бул Алиев Бакыт ошол кооперативдин директору болгон. Директор болуп жүрүп 2 жыл болгон, иштеген 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде 35 адамга квартира алып берген. Андан кийин келе жатып, эми пайшыктар төлөгөнү бар, биринчи өчүртмө каралат да. Өчүртмө калап келатканда мына 6 айдан бери буга тоскоолдук кылып, камап, улам жоготуп отуруп, мына ошол мезгилдеги жабыр тартып калган пайшыктар. Булар пайшыктардын акчасын бул жок кылган жок. Ар бир алган пайшыктын акчасына квартира алып берип атты. А булар ба первоначальный взносун төлөп бүтө электер азыр. Анткени уже эме кетти да, шек кетти. Ошолор кайта акчасын кайрылабыз максат менен гана. Бирок бул жерде көп адамдар действительно пайшыктар эмес. А мунун баарын уюштурган ошол эле кол астында иштеген өзүнүн эле сотрудниктер болуп атат. Кыргызстанда дагы бир жаңы орган пайда болду. Ал Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын курулуп жаткан объектилердин дирекциясы деп аталат. Башкача айтканда, ал түрмөлөрдү салуу менен алектенет экен. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун чечими менен түзүлгөн мекеме курулуштун натыйжалуулугун жогорулатуу, негизги фонддорду, эмгектик, материалдык ресурстарды, капиталдык салымдарды пайдаланууну жакшыртышы керек. Муну күтүүгө кеткен каражат инвестициялардын көлөмүнүн 2,9% чейин көлчөмүндө каралат деп белгиленген. Негизи жазаларды аткаруу кызматынын объектилерине жатак абактар, түзөтүү жана тарбиялоо колониялары, түрмөлөр кирет. Былтыр чет элдик жарандардан түшкөн арыздын негизинде 247 кылмыш иши козголгон. Анын 230-унун бети ачылса, 17 иш дагы деле болсо аягына чыга элек. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында 2022 жылдагы жайкы туристтик сезонго даярдык боюнча маалымат угулуп жатканда белгилүү болду. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов берген маалыматка таянсак, былтыр чет элдик жарандарга тиешелүү козголгон 247 кылмыш ишинин ичинен 3 факты адам өлтүрүүгө байланыштуу болгон. Кыргызстанга чет мамлекеттен келгендер эң көп алдамчылардын торуна түшүп, мындай 128 учур катталыптыр. Бул акыркы сааттарга алынган маалыматтар болду. Саламатта туруңуздар.